Самарбек жалпы республикалык тестирлөөдө 232 бал алып, эң жогорку упайга ээ болгон алдыңкы 5 окуучунун катарында. Ал алыскы Баткен облусунун Кадамжай районундагы Семетей балдар лицейин бүтүрүүчүсү. Азыр ата-энеси менен Бишкекте, келечекте ээ боло турган кесибин мурда эле кыялданып койгон. Самарбек мектеп базасында топтогон билими, көп китеп окуп өз алдынча даярданып жүргөнү жалпы республикалык тестирлөөдө чоң пайдасы тийгенин айтты. Биринчи сыналык тестин 9-класста жазганмын. Анан ошондо жыртыга кызыгып, акырындап даярданууну баштаганмын. Бирок келип 11-класста толугу менен 7 ай катуу даярдандым. Ошонун жыйынтыгы болду. Кыргызстандын бакубат келечеги билимдүү жаштардын колунда. Терең билим алган жаштар гана өлкөнү өнүктүрө алат. Мындан улам Самарбек жергиликтүү эл аралык жогорку окуу жайдын педагогика факультетине тапшырып, жаштарга билим берген мугалим болгусу келет. Кийин кошумча бизнес менеджмент адистигине ээ болуп, чет өлкөдө билим алууну кыялданат. Максат Кыргызстанды өнүктүрүү, анан оюмча аны Кыргызстанды өнүктүрүү үчүн биринчи эле элдин балдардын билим деңгээлин көтөрүш керек. Ал үчүн мен мугалим болоюн деп чечтим. Педагогика деген өзү негизи ошол балдарга тарбия берүү, балдарды канча окутуш керек жөнүндө окуйн деп атам. Ошондой факультет бар экен. Самарбек мындай ийгилиги менен жакындарынын, мугалимдеринин, эң башкысы ата-энесинин ишеничин актай алды. Самарбек балабыз эми жаштайынан деле анчалык телефондорго кызыкпай, биз деле кичине тыйдык аны. Көп телефонду кармаба, ал азгырып неме кылат, убактыңды текке кетирет. Китеп оку деп китепке көп неме шык бердик да анча. Балабыз келечекке буйруса Кыргызстандын элине көп салым кошорун ниет кылабыз. Быйыл жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен эң жогорку балл 234 упайды түздү. Жалпы республикалык тестирлөөдө жогорку упай алып, артыкчылык сертификаттарына ээ болгондор өлкөдөгү каалаган мамлекеттик окуу жайга, өзү каалаган адистикке сынаксыз окууга өтүүгө укугу бар. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.